Кыргызстандын гимнин кимдер жатка билиши керек? Депутаттардын жарымы билбейт экен. Айылдагы депутаттар деги билбейт. Кыргызстанда гимн билбегендерди ишке албаш керек деген мыйзам барбы? Экинчи суроом, кыргызды кыргыз деп тааныткан ак калпакты итке кийгизип, тууну жерге салып жатышат. Буларга жаза барбы? Биринчи сурооңуз боюнча, мамлекеттик кызматка же болбосо ошол депутаттарды шайлап жатканда, бул талапкерлерди каттап жатканда мындай талаптар коюлган эмес. Андай алсак, Кыргыз Республикасынын гимнин билбесе, бул мамлекеттик кызматкерге кабыл алынбаш керек деген талаптар жок. Ал жерде мындай башка талаптар көрсөтүлгөн, башка критерийлер коюлган. Ошондуктан бирок бул мыйзам, атайын Кыргыз Республикасынын символдору жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамга ылайык ар бир Кыргыз Республикасынын жараны бул алардын Кыргыз Республикасынын демек символдору. Бул символ дегенге бул гимн дагы кирет. Кыргыз Республикасынын туусу, Кыргыз Республикасынын герби жана Кыргыз Республикасынын туусу, булар кечеси бул гимни, булардын барысы Кыргыз Республикасынын символдору болуп саналат. Демек буларды ар бир жаран сыйлап, ар бир жаран мындай билүүсү алардын патриоттук парзы. Демек билиш керек деген түшүнүк. Эми экинчи сурооңуз боюнча, ак калпак бүгүнкү күндө албетте кыргыздын баалуулугу, бирок Кыргызстандын мындай символдоруна кирбейт. Ал эми сиз айтып жаткан бул туу, эгерде аны мазактаган болсо, бул учурда жаза колдонулат. Демек буга чейин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде мындай чара колдонулган болсо, бүгүнкү күндө 2019 жылдын 1-январынан күчүнө кирген жоруктар, Кыргыз Республикасынын жоруктары жөнүндө кодекске ылайык, эгерде Кыргыз Республикасынын символдорун мазактаган болсо, анда биринчи категориядагы мындай айып салынат. Биринчи категориядагы айып бул демек 10 эсептик көрсөткүч, 10 эсептик көрсөткүч 1000 сомду түзөт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамы 2-берене Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн адамдар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорун урматтоого милдеттүү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербин жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин маскалагандыгы үчүн күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдоруна терең сый көрсөтүү Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын патриоттук парзы. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодекси 175-берене мамлекеттик символдорду мазактоо, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербин, мамлекеттик туусун жана мамлекеттик гимнин мазактоо биринчи категориядагы айыппул же болбосо экинчи категориядагы коомдук жумуштарга тартуу жөнүндө жазага алып келет.